Кой Таш айылында президент Алмазбек Атамбаев салдырып жаткан ак сарай. Бишкек шаарынын мэри менен өлкө башчысынын ортосундагы жер боюнча күмөндүү документтер тастыкталып, коомчулукка белгилүү болгондон тарта Өмүрбек Текебаевка каршы акция башталды. Коомдук биринчи каналынын эфирине чыккан мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев Өмүрбек Текебаевдин декларациясын баштан аяк эринбей окуп берди. Ал эми журналист ушул мүлктүн баары 2010 жылдан кийин сатылып алынган деп бүтүрдү. Анын 2010 жылдан бери жака сатып алган мүлкүн айтты. 2010 жылдан бери жака карап отурсак, 2011 жылы бир участок сатып алыптыр, жер участогун. Ал эми 2015 жылы бир квартира сатып алыптыр. Унаа токтотуучу жери менен. Мунун баарысын санап өтүштү. Ошого карабай Кыргыз телевидениесинин журналисти ушул мүлктөрдүн баарысын Текебаев 2010 жылдан бери алган, ошондон бери байып кеткен деп айтты. Бул өздөрүнүн жасаган материалына өздөрү кайра тескерисинче логикасы жок бир жооп беришти да. Өмүрбек Текебаев 1995 жылдан тартып 3 бөлмөлүү квартирада жашайт. Аны тастыктаган коңшулары кечээ коомдук каналды көрүп ооздору ачылганын айтат. 22 жыл болду. Өзү бойдок көзегинде келип бул үйгө турган. Андан 1 жыл жарымдан үйлөндү. 4 баласы бар. Ушул үйдө эле жашап атат, кирип чыгышып эле. Катышабыз, кирип чыгышабыз. Балдар чоңойгон сайын 3 бөлмөлүү квартира тардык кылгандыктан Өмүрбек Текебаев дагы эле 3 бөлмөлүү, бирок кененирээк квартира сатып алган. КТРК көргөзгөн ошол элиттүү үйдө президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаков 4 бөлмөлүү, президенттин уулу 5 бөлмөлүү квартирада жашайт. Декларацияга карасаң, мен Бабановтан дагы, Атамбаевтан дагы бай адаммын. Байлыгым көп болгондугу үчүн эмес, тапканымды жашырбагандыгым үчүн. Тапканым менен мыйзам чегинде эл менен бөлүшүп налог төлөгөнүм үчүн. КТРКнын репортажынан эле белгилүү болгондой, Өмүрбек Текебаевдин мүлкү анча деле көп эмес экен. Демек, бул жөн гана жалаа жабуу максатында кылынып жаткан иш экени билинип калды. Айрыкча тележурналистикасында биз өтө кылдат болушубуз керек. Анткени элдин ишениминен бир жолу чыгып алгандан кийин кайра элдин ишенимине кириш өтө кыйын. Кыргыз телевидениеси 2005 жылда ушинтип элдин ишениминен чыкты. 2010 жылда ушинтип элдин ишенимине чыккан. Жана азыр дагы элдин бир коомдук телерадио компаниясы деп мындай ишенип келаткан коомду бир иренжитип алды десем жаңылышпайм да. Бул материал эфирге чыккандан тарта социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралды. Көпчүлүгү салыкчылардын эсебинен каржыланган КТРК так маалымат бербей жаткандыгына кыжырданышууда. 2005 жылы, кийин 2010 жылы переворот болгондон кийин КТРК элдики болду десе аябай кубандык эле. Бүгүн бул КТРК кайра эле көнгөн адат калабы уйга жүгөн салабы болуп калды. Медер Жаманкулов, бул коомдук биринчи каналыбыз башынан эле кимдин таруусу бышса, ошонун тоогу болуп келе жатат. Анын эмнесине таң каласыңар? Эртең Текебаев бийликке олтурса, кайра эле кеткен бийликти жамандап, келген бийликтин чалгысын шырылдатып чаап, маскарапоздун ролун ойной берет. Ага таң калуунун кажети жок. Өмүкке өмүр берсин андан көрө. Ал учурда улуттук каналдын бир бетке каралоосуна баа берүү үчүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетине жана байкоочу кеңешке кайрылды. Ошондой эле кызыккан журналисттерди чогултуп, болгон мүлкүмдү көрсөтүүгө даярмын дейт Өмүрбек Текебаев. Жалган бир күндүк. Эртең жалгандыгы чыгат. Мен биринчи күнү журналисттерди чакырып, КТРК көргөзгөн Текебаевдин менчиктери деген объектлерди кыдырып чыгууну сунуш кылып жатам. Мен да сунуш кылат элем, урматтуу Атамбаев. Жан куруп аткан үйүңүздү көрөйлүк. Журналисттер эмес, менин да көргүм келип атат. Мен эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли көргүсү келип атат. Ошол жерде кирип көрүп чыгайлык. Болот Абдыжаппаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.